Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Урматтуу кыргыз элим, урматтуу момун мусулман бир туугандар, урматтуу кыргызстандыктар. Кудай буйрса, биз Ак Ниет Аманат коомдук фонду жакшы билесиздер, эмне жумуштарды жасап атат. Биз Ак Ниет Аманат коомдук фонду бүгүнкү күндөрдүн ыйык султан болгон жума күнүңүздөр менен жалпыңыздарды куттуктап кетебиз. Бүгүнкү ыйык күндөрдүн эң жакшысы болгон жума күнү Аллах таалам ар бириңиздерге жакшылык иштерге насип эткенди, же болбосо жакшылык иштерге сиздерди себепчи кылганды Аллах таалам насип эткен болсун иншалла. Бүгүн жума күнү дагы жакшылык иштер ушундай жарышуу болуп атат. Мен учурдан пайдаланып сиздерге айта кетер элем, урматтуу туугандар. Бүгүн күндөрдүн эң сонун күнү, жума күн. Кудайым буйруп бүгүн сиздер эмне жакшы иш кылып, эмне ыхсан кылып, эмне бирөөгө жардам кылып, же болбосо бирөөгө бир жакшылык кылсаңыздар, эмне иш кылсаңыздар, Аллах таалам түздөн түз кабыл кылуучу күндөрдүн бири бүгүн иншалла. Мына бүгүн урматтуу туугандар, жума күнү эртелеп таң атпай саат 9-да мына бүгүн 2000 кирпич келди. Кечээ күнү 4000 кирпич келген, андан мурунку күнү 8000 кирпич келген. Жалпысынан 8, 4, 12, бүгүнкү менен 2, 14000 кирпич келип түштү. Мына 8000'ди уже кече эле уруп бүтүшүптүр. Бул жерге кече 4000 кирпич түшүрүлдү, уже буну да уруп атышат. Кудай насип этсе бүгүн 4000 кирпичти уруп коюшат. Мына 2000 кирпич дагы келип отурат. Урматтуу туугандар, урматтуу момун мусулман бир туугандар. Иш аябай катуу жүрүп атат. Мына азыр көрүп атасыздар, эмне материалдар түшүп атат. Мына портерден, 2 портерден азыр жүк келди. 2,5 тонна цемент. Жана 100 штук могу кирпичтин арасына кетүүчү сеткамык. Жана башка майда чүдөлөр. Жана могул айнек эшиктердин үстүнө коюла турган перемичкага бурстар келди. Ар бирин 480 сомдон алдык. Азыр пока 10 да алып турдук, бирок ал жетпейт. Колдон келишинче пока ошо айнекке жетише элек, бирок ошентсе дагы алып турдук. Могул иштетип аткан дубалдарга баягындай лесанын ордуна иштетип турсун деп. Мына мен бүгүн алган материалдын бардыгы могул жерге жазылып турат. Мына азыр айтып өттүм. 50 мешок, 2,5 тонна цемент 260 сомдон 13.000 сом. Сеткамык 100 штук 14 сомдон 1400 сом. Перчатки, жип ушундай майда чүдөсү бардыгы биригип 14535 сомдук бул жагы материал. Жана 10 штук бурстар 4 метрлик 480 сомдон 4800 сом. Жалпысынан алганда 19000 сомдук материал келиптир бүгүн, Кудай буйрса. Мен азыр кирпич заводко кетип баратам. Мен өткөндө ушул 20.000 кирпичке акча төккөнбүз. Бүгүн дагы бир сонун бир жаңылык болду. Күндөрдүн жакшы күнүндө бүгүн мен сиздерге бир аздан кийин дагы кабар айтам, бирок азыр дагы чыдабай турам, учун айтып коеюн. Биринчи топтогу майып бир тууганыбыз, Мына бүгүнкү материал азыр 19000 сомдук материал. Жана мен азыр кирпичке барып төлөйм. Канча кирпичке төлөйм колдон келишинче. 10.000ден ашык кирпич. Биротоло кирпичке лайыктуу, кыскасын айтканда, биринчи топтогу бир майып бир тууганыбыз, Мына ушул жерге жардам деп, салым деп, менден кошумча деп, өзү биринчи топ болсо дагы, мына биздей болуп 12 мүчөсү түгөл болбосо дагы мына ушул жерге жардам берди. Урматтуу туугандар, бүгүнкү күндө өтө бир ойлоно турган күн келди. Өтө бир бул иштерге маани бере турган убакыт келди. Ойлонуңуздар, терең ойлонуңуздар. Ошол биринчи топтогу майып агабызчалык биз ошол иштерди кыла албасак, анда билбейм, бул эчтеке дей албайм. Мен дагы түштөн кийин сиздер менен бөлүшөм. Ошол агабыздын берген аманатына эмнелер алынганын толук отчет берем, урматтуу туугандар. Бирок ал бир тууганыбыз менин бергенимди бир гана Аллах билсин деди. Башка эч кимдин билүүсү кереги жок деди. Бир гана Аллах билсе, мен билем, анан сиз билсеңиз болду. Башка мен эч качан эч жерге жар салбаңыз деди. Мен бирок чыдабай ушул жерде айтып атам, анткени ошол инсандардан үлгү алсак экен деп. Эгерде мен аны мажбурлап эптеп экрандын алдына коюп, мына ошол агабыздын аманаттары деп туруп элге алып чыгып, сиздерге үлгү катары көргөзсөм, урматтуу туугандар, чыкпаган жерибизден көз жашыбыз чыгып кетиши мүмкүн. Ошондуктан ойлонолу. Баарыңыздарга чоң рахмат, урматтуу мекендештер, урматтуу туугандар. Баарыңыздардын дагы да жумаңыздар барекет болсун. Убакыт болуп атат. Бүгүнкү окулган жума намаздарды Аллах таалам
түздөн түз кабылган болсун иншалла. Мына иш ушундай. Иш токтоосуз жүрүп атат. Көрүп атасыздар. Бардыгы Кудайга шүгүр. Эгерде салым кошом деген инсандар болгон болсо, биздин Акниет Аманат коомдук фондунун эл сом байланыш WhatsApp номери 705 менен 33 77 90. Сбербанк карта дагы бар. Мен эл сом карта, Сбербанк карта бардык шотторду комментарийга жана ошол темага коем, ошол жактан көрүп. Урматтуу мекендешим, бир кирпич болсо дагы салым кошуп калыңыз. Убагы келгенде ойлонуп каласыз. Убагы келгенде ыйлап ойлонуп каласыз. Ошондуктан бүгүн ойлонолу, бүгүн ойгонолу урматтуу кондар. Баарыңыздарга чоң рахмат. 2,5 тонна өткөндө цемент келген. Канча мешок ашып турду эле азыр бул жерде? 23 да. 23 ашып турган, а? Азыр 50 мешок келди. 75 мешок, 5 тонна жалпысынан цемент келди, мына ушул стенасына. Фундаментке 20,5 тонна цемент кеткен. Жалпысынан бул жерге Кудай буйрса 25-26 тонна цемент келиптир мына. Мына ушундай туугандар. Бул жакты бир ишти сурап коеюнчу. Ассаламу алейкум ага деңиздер. Иш кандай болуп атат аба? Болуп атабы? Жакшы элеби? Кемчилик жокпу? Жакшы. Жумаңыздар маарек болсун бүгүнкү. Майрамдарыңыздар менен. Ушундай туугандар, сонун иштер, өтө кооз иштер. Жумуштун эң сулуусу, эң коозу мына ушул иштер урматтуу анар.